Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер таңныры көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Мына алгачкы эле болуп бизге келген жаркын эжебиз коноктоо. Кыргыз Республикасынын маданият эмгек сиңирген ишмери, журналист Жаркын Темирбаев эжекебиз. Жаныбек Казы коомдук фондунун жетекчиси. Ооба, мына өзүңүздөр байкагандай эле биздин куттуу студиябыздын биринчи коногу деп айтсак болот. Эжекебизди укук коргоочу, журналист катары биздин элибиз жакшы тааныйт, билет. Андыктан бүгүнкү биздин маегибиз дагы абдан кызыктуу өтөт деген ойдобуз. Кутман таңыңыз менен эже. Кош келипсиз биздин студияга. Эрте туруп биздин студияга келиш сизге оор болгон жокпу? Деги эле таң эрте канчада турасыз саат? Сыр болбосо. Азыр эми кичине улгайып калганга байланыштуу илгеркидей уктап жатуу деле жок. Экинчиден ушунча жылга чейин журналисттик кесипте жүрүп, чогултуп, кыйналып, көкүрөгүңдөгү кээ бир жакшы күндөр, кээ бир азаптуу күндөрдү чогултуп, ошону элден алган нерсени элге берейин деп түйшөп жүргөн кезимде. Ошончунан кайда мындай уктап жата берүүгө уйку болот эле. Эже айтсаңыз, ушул журналистиканы кайсы жылдары баштадыңыз? Кайсы жылдары ушинтип мындай элдин астына өзүңүздүн макалаларыңыз чыга баштады? Эми көп жылдар болду. Мына 87 мен биринчи полиграфияны бүткөм. Полиграфия деген бул гезиттин жасалгалоосу деген сөз да. Андан кийин сырттан журналистика факультетин бүттүм университеттен. Ошол күндөн мен өзүм ойлойм, өзүм бир мындай турмуш жараткан журналист болдум го деп ойлойм да. Кээде бар тапшырып калат экен да, азыркы турмушта көрүп атпайбызбы? Жок, мен өзүм 1-2 жыл окуп өтпөй жүрүп, кыйналып, ошондо эле пара көрсө болгон экен да. Коррупция, пара. Өзүм эле өтпөй калып атамбы же, билимим тайкоол өтпөй калып атамбы деп жүрүп, анан бирок канчалык деңгээлде башка факультеттерге дагы барбай, ушул акыры барып, жанакындай училищаны бүтүп, тамга терип, анан корректор болуп, баягы катасын оңдоп жүрүп, анан кийин журналистикага тапшырып, ошондон ойлойм, ушул турмуштук журналист болгомго, мен ушу турмуш менен тарбиялаган журналист болгомго деп ойлоп коем да өзүмдө. Албетте бизде абдан кызыктуу маектер уланып жатат. Анан баягы айтып коет экен, тарыхы болбой, эл болбойт дейт го. Анан мына сиз Жаныбек Казы кайрымдуулук фондуна жетекчи экенсиз. Кичине ушул тарыхка да кайрылып кетсек. Быйыл эми тарых жана маданият жылы деп президенттин жарлыгына жараша ушул деле жакшы экен да. Жышан экен, жакшы жөрөлгө экен. Баягы канча жылдан бери катылып жаткан, канча жылдан бери айта албай аткан, жолсом бир мына бала сагынга окшогон ушундай бир улуу инсандарды чыгара албай, китеп бул чыгара албай жүрдүм, быйыл мынакей чыгып атат. Ошол сыяктуу эле Жаныбек Казы деген баягы илгерки басмачы деген, басмачылардын бири болгон деген бир кара так менен жазылган баягы кыйын мезгилдерде бул өзүнүн улуттук лидер экенине карабай ошондой бир кара такка кабылып калган бир инсандардын бири да. Ошого жараша мен ошо өмүр таржымалы да, ошончолук татаал, ошончолук тарих. Бул Жаныбек Казы жөнүндө азыр сиз көптөгөн чыгармаларды жазышып, ошол баягы ушул жөнүндө азыркы биздин ушул Ош жергесинде фестиваль өтүп жатат. Ошол фестивалга да катышып жатат дейт. Ошол жөнүндө дагы бир маалымат бөлүшө кетсеңиз. Эми мен өзүм тарыхчы эмесмин, журналистмин. Ал эми Жаныбек Казы тарыхый драмасын жазыш боюнча Эрнст Турсун, кыргыз эл акыны. Бул киши илгери бир Бадакшанда иштеп жүргөндө ушу киши изилдесемби деген экен. Бирок азыркы биздин жашоодогу өзгөрүлмө мындай кубулуштар ар бир адамдын оюн деле өзгөртүп койгонго кудурети жетип атпайбы? Ансаганда бул киши кандайдыр бир жагдай менен изилдейм деп изилдебей калат да. Анан тагдыр бизди бириктирди. Бул киши абдан кыйын киши эле. Анан ушу Жаныбек Казы жөнүндө менин оюма келгени, эмне үчүн Жаныбек Казы жөнүндө расмий маалымат өтө аз, бирок басмачы. Ага карабай, карапайым элдин оозунда ушунчалык оң жактары менен жашап келатат, өчпөй. Бул ойлоно турган нерсе да, бул айрыкча журналист үчүн ойлоно турган нерсе. Ал эми ойлойм, бул бир кезде бир тарыхчы чыгып калып, өзгөндөн аябай изилдей турган, кыйнала турган эме да, ушундай чыгып калып Жаныбек Казыны изилдейт го деген ойлойм. Ошон үчүн Жаныбек Казы жөнүндө азыркы элге жем таштоо башталгыч ушул киши болгон экен деп элечи. Анан ошондой эмесин муну кишинин ушул Эрнст агайга мен берип материалдарды, анан мен өзүм деле үйрөнөйүн деп, анан ушундай жазылып калды. Аны Жалал театр ойду.
Демек, біз азыркы учурда ушу жакынкы күндөрдө биздин ушу Кыргыз улуттук драма театрында болуп жаткан фестивалда көрө алабыз. Көрө аласыңар. Эртеге Саат канчада? 8 октябрда Өзбек драма театрында саат 2-де болот. 2-де болот. 2-де эртеге. Ошондо кайсы актерлор, кайсы жактын актерлор катышат? Буну койгон өтө таланттуу жигит экен, режиссер Талант Апаев дейт. Ал эми Барпы театрынын башчысы Берикбаев Санжар деген бала. Анан ал жерде Жаныбек Каздын ролун аткарган Бакыт Жумалиев, анан дагы башкы ролдордун бирин аткарган профессионал актерлор, актриселер катышат экен демек. Мамбетова деген кыйын артисттер аткарып экен. Булар эми Бишкекке коюшуп, өздөрүнүн дараметтерин көрүп, республикалык масштабтагы артисттер менен бир деңгээлдеги адамдар экенин көрсөтө алышты го деп ойлойм да. Сиздин чыгармачылык ушундай жакшынакай аралашып жүрөсүз. Деги эле будан башка дагы өзүңүздүн өнөрлөрүңүз барбы? Кандай өзгөчөлүгүңүз бар дагы? Мен эми биринчи журналисттикке кадам таштаганымда эле ушу акыйкатчылдык нерсени жакшы көрдүм да. Балким бардыгы чындыкка жакын. Бардыгы эле журналисттерде ушул сезим бар чындыгында. Бардыгы эле чындыкты айткысы келет, чындыкты жазгысы келет. Анда мен өзүмдү аябай бактылуу сезчүмүн да. Азыр деле бактылуу болсоңуз керек. Сен дегенде өзүмдүн кабинетимде жазып алып, анан өзүмдүн күчүм менен Кудай Тааланын бир мындай буйругу болуп, анан журналист болуп, бир кимдир бирөөнүн бир мындай бир түрткүсү менен эмес, өз алдынча өсүп келген, сыймыктанып жүрүп бактылуу сезчүмүн өзүмдү. Бирок бакыт деген башка нерсе го. Ошо мына 90-жылы бизде кичине эмес эми чоң эле өзгөндө окуя болду го жана улуттар арасында. Ушуну мен изилдеп жүрүп өзүмдү бакытсыз сездим. Некени билбейм. Ушул элдин көз жашын көрүппү, же ушунда жазып жүрүппү? Кандайдыр бир мен элим бакытсыз болуп атат да, мен деле бакытсызмын депчи. Бирок бакыт деген башка экен, тарых башка экен, суу агат экен, токтойт экен дегендей да. Анда иш деле керек эмес экен. Эми бактылуу болуш ар бир адамдын өзүнөн деп коет го. Бактылуу болуп жашаш дегендей, мына таң эртең менен эрте келип сиз дагы Ош Фильм телерадио компаниясында Таңдор программасында жакшынакай маек, кызыктуу маекти көрүп бератасыз. Анан дагы мен сизге бир суроом бар, кызыктуу өзүм жандан бери ойлонуп жаткан суроолордун бири деп айтсам болот да. Эгерде сиз журналист болуп болсоңуз, кайсы кесиптин ээси болот элеңиз? Эгерде сиз журналист болуп болсоңуз. Мен эгерде журналист болбосом, мугалим болмокмун. Мугалимди жакшы көрөсүз, аркалуу. Бирок азыр деле мен сизди көрүп, бир мугалимдик бир сапаттарды байкап атасызбы? Көп байкап атасыз. Сизден алчын нерселер көп экен да. Сизде мисалы үчүн баягы адамга бирдемени алыш үчүн бир ала турган адамды көрүшүң керек го. Жок эле бир адамга барып жабыша албайсың деген. Мана көрөрмандарды эндирип албайт го. Ошол сыяктуу сизде дагы бир мындай өзүнчө тарыхтан, өзгөчө бир мындай тил байлыктан алуучу нерселер көп экен да. Чыгармачылык ийгиликсизге дагы да болсо. Дагы менин оюмча, менин оюм жеке пикиримче дагы көп чыгармаларды, көп тарыхтарды изилдеп, көптөгөн элдерге эл билбеген, эл сезбеген нерселерди сезгизип жеткизет деген ойдом. Рахмат. Албетте мына эжеке эми бизге ушул куттуу сыйдага канчалаган биздин касиеттүү, белгилүү инсандарыбыз келип жакшынакай маек курушат. Ыр жаатында, шоу бизнес жаатында журналисттер, айтор, депутаттар болобу, политиктер болобу, кандай нерсе болбосун, абдан жакшы кеңештерин айтышат да. Андан сиз айрыкча азыркы учурда мына 21-кылымда биздин жаштарыбызга кандай бир кеңеш бере алат элеңиз? Же кайсы бир жаштардын дагы сөзүңүзгө асал, баягы жаштардын кемчилдик жактары көп болуп атат. Ошол оңдоп дегендей. Ар бир мезгилдин жакшы жагы, жаман да жагы болот экен да. Мен ушул күнгө чейин эле ушул коомду жактырбай келдим да өзүмчө. Эмне үчүн? Бул эмне деген жашоого түшүп келдик деп элечи. Заман талабыдыр. Анан кийин кээде мына гезитти деле аябай эркин пайдаланган, өзүм журналист катары. Мындай экранды деле, сахнаны деле кеңири пайдалангандар болот да, бирок мындай кээ бирлер эчтеке бербейт да адамга. Ал ошол эле мезгилде уже азык болуп атат азыркы жаштарда, өзүн өзү алып жүрүүсү, мисалы үчүн. Баягындай элдерге окшоп, ушундай экен деп эле уруп, согуп эле ичпей жакшынакай жүргөндөрү, анан мындай мына компьютердин таасириби, же болбосо ушундай коом ошого алып келдиби, сергек. Анан турмушту деле мындай карап, интернет аркылуу деле айланайын турмуш курушуп, мисалы.
азыр соцсет аркылуу канчалар биздин анан каяктан тааныштык эле десе интернет аркылуу таанышып ошентип башка ошол эле тойлорун көрүп атышпайбы таң каласың ар бир мезгилдин өзүнчө биз илгери бир мезгил келет мынанча 4 бурчтук бир неме болот ушуну менен дүйнө жана кандай зымы жок эле болгон нерсени сөйлөйбүз десе мүмкүн эмес дейт мүмкүн эмес зымы жок эле 4 бурчтук менен мына андан бишметр болуп атпайбызбы ошон үчүн ар бир мезгилдин өзүнүн жеңиши да утулушу да болот экен да эми ар бир нерсе өзүнүн баягы замандын жашоонун агымы менен болот экен да сиз айткандай жаштарыбыз көбүнчө баягы ата энелерден угуп калабыз да үйгө конок келсе дагы конокко көңүл бурулбай ошол биздин мобилдик телефондон чыкпайт депчи конок сага сыйра атайын сага конок келсе сен көңүлдү конокко бурушуң керек да келет дагы чайын берип коет дагы баягы мобилдик телефон кирип алып сүйлөшүп отура беришет экен да мына мобилдик телефон деген болуп калды да мен жакында долдуруп бардым да ашказанга бирдеке мындай жутуш керек го ошону жуткуруп атат да телефонду карап атпайбы ал тиги жуткуруп аткан нерсеси кайда кетет анан ошентип ошол мезгилде байкы жарат болосуң да тем эле байкын жуткуруп аткан мезгилде телефон менен сүйлөшүп атышпайбы айланайын мынантип ийнеси сайып аткан мезгилде телефон менен сүйлөшүп атпайбы бул эң жаман жагы эми ар бир адам өзүнүн кесибине кичине шалаакылык мамиле жасабай профессионалдык деңгээлде көз караш болсо абдан жакшы апабыз да туура айтып атат ооба апабыздын айткан ар бир сөзүндө жак бар деп айтсак болот эжеке айтсаңыз ушул деги эле ушул азыркы учурда Жаныбек Казы фонду эмне жумуш аткарып атат кандай жаңылыктарыңыз мен айтып аткан мына пьесанын жаралышы бул деген канча чоң акча менен Жалал абад театры койду же Жалал абад театры ошончолук ошо тарыхты көрө алышты да анын ролун сезип алышты канча анан бул дагы ошо коомдун иши деп коелук коомдун аракети деп коелук ал эми Жаныбек Казы деген шаарча пайда болгон өзгөндө жакшы экен бир кичинекей эле шаарча ошол шаарчанын пайда болушу ошондогу жардам берген маселен айтып кое берейин мурда депутат Сабыржан Атажанов деген көп эмгектер болуп да мына баягы шаарчаны атап бериши ошол жерлердеги баягындай элдин жашоосунун бир жакшыртыш деген аракеттерин жасаган кадамы экинчиден ал жерде бир мешит курулду дагы бир тейлөө борборун жасайбыз деп ошондой эле Жаныбек Казынын китебин чыгаруу аракети ушул мен Пакистан Кытайды кыдырып келгем да бул кичине мындай бир илгери жана ойчул залкар быйыл 80 жылдык болду Салжан Жыйтов айтты эле Жаныбек Казынын эмеси өңү түсү чет элден ачылат депчи ансыгарындай ошол жака барып ошол жактан окуп анан келип жазып элдерге берип жаткандын баардыгы ошо Жаныбек Казы коомдук фонддун аракети деп билем жергиликтүү инсандар сизге жардам көмөк көрсөтүп эми мындай да азыр көмөк көрсөтүү деген болбойт экен биз ойлогонбуз биз эмес өзүм деле ойлогомун себеби дегенде Жаныбек Казы деп оозунан түшүрбөгөндөр ушундай көмөк көрсөтө алат жардам бере алат эми келгенде көп пландар болот экен да мына ушунга чейин китеп чыгара албайбыз анан азыр чоңдурга кирип барыштыр абдан кыйын анан бейбечарага акча бере албай аткан эмелерди карап отуруп менин китебимден кызыккан ким бар аякта дейбиз да бирок ошентсе дагы аракет кылып чыгарам деген ниетим бар чыгат эми аны чыгарып бере турган басмаканадан деле эмелер чыгат да эжеке айтсаңыз биз ушул азыркы учурга чейин биздин өзгөчө биздин тарыхка өзүңүздүн жумуштарыңызга кайрылып өттүк эми бир өзүңүздүн жеке жашооңузга да өтсөк дейт да ооба биздин көрүүчүлөргө да кызык болушу мүмкүн да ушул эжебиз кандай энелик мээримден кандай эне болду экен кандай бактылуу эне ушул студияда отурат деп рахмат мен өзүм Көлдүктүн Тоодыйкан деген жеринен болдум Тоодыйкан мен өзүм энемин чоң энемин тайнемин дегендей бирок эне деген бул ким болот дегенди мен өзүмдүн апамдан тааныгам апам 8 бала төрөгөн 8 бала чоңойткон карапайым эне баатыр эне экен ушунчалык мээримди биринчи коет эле да балдарга атамдын аты Сыран апамдын аты Саламат ошол Көлдүктө жанакындай Салижан Жигитов Жаныбек Казы ошол кыйындар чыккан айылдан чыкканбы сыймыктанам албетте анан ушул балким менин сөзүм деле бирөөгө эме болушу мүмкүн өзүм 4 бала өстүрдүм азыр 10 неберем бар 4 уул 2 кыз 2 уул 2 кыз 2 уул жолдошум бар үй бүлөлүүмүн бирок баягы
өзүмдүн эмемден мурда мен өзүмдүн атам менен апамдын берген тарбиясына аябай эме болом да. Канагаттанам дагы. Ушуларды эле ушундай башкача тута берем да. Бир басып баратканда атам мынчылык, апам мынчылык деп берем да. Анан кийин мен интернаттан окугам. Мына Уркы Саливатында мектептен окугам, Оштон окугам. Анан азыр мындай чолок этеги кыска өйдө ылдый кийинип алып жүргөн кыздарды көрүп, ушулар ошол мен окуган интернаттан окуса, сонун турмушка калыптанат беле деп ойлой берем да. Ошол менин бизди ошондой калыптандырган ушул мектеп. Экинчиден менин ошол мынчалык жашым өтүп баратса да, мен ошо апамдын тарбиясындай, апамдын тарбиясын алдымбы, апамдай эне болуп атамбы, апам кандай болго деген нерселер ушу жүрөгүмдө аябай терең да. Жакшы. Жакшы, мына бүгүнкү күндө демек биз Жаркын эжекебиздин дагы жакшынакай кеңештерине айрыкча жаштарыбыз кайтат экенбиз. Эми бул замандын агымы, заман талабы деп эле кыска кийинбеш керек. Ал ден соолукка деле зыян. Ошондон сөзсүз түрдө ар бир нерсе тарбиядан башталат деп коет эмеспи? Мисалы ата эненин тарбиясын көргөн бала чоңойгондо да ошол ата энесинин мына эжекебиз айткандай тарбиясы менен бир өзүнө бир керектүү нерсесин алат экен. Алат экен. Ошондо коомго бере алат. Коомго баягы биринчи уяда эмнени көрсөң сыртка чыккан ошону кыласың дейт. Баягы ата эне канчалык тарбиясынын чукур жүрөгүнөн орун алган болсо, ошол тарбия менен элге айрыкча жашың өткөн сайын ошол үйүңдөгү көргөн эме ушунчалык өзүңдү жетелеп алат экен да. Ошол менен жашап каласың. Ошол уул кыздарыңыз азыркы учурда кандай эмгектенет? Сиздин эмгегиңиздин артынан ээрчигендер барбы? Жолуңузду жолдоп. Кызым, кичинекей кызым Зарина ошол журналистикада окуп атат. Анан кайерге барса сен Жаркын эженин кызысың дейт да. Окшош. Анан бир балам юрист, анан айтат, мен дейт, мен биринчи эле сен иш кыласың дейт. Ай сен Жаркын эженин баласы турбайсыңбы деп айтат дейт. Анан мен айтам дейт. Силер биринчи ким болуш дейсиңер дебейсиңбиз, ким болуш дейсиз? Мен Жаркын эженин баласы болуш дейм. Көрсө баягы өзүңдүн анан айтам да, ошол менин оң жактарым болсо, ошо балдар дагы сыймыктанат да. Анан ошо кыздарым жакшынакай үй бүлөлүү, бардыгы жогорку билимдүү, бир балам юрист, бирөөсү аскер кызматкери дегенде. Ошончолук ошол балдарды мындай байлыктуу болбо, бийликтүү болбо, адам болуп, жолдо адам болуп жашап, адамга адамча мамиле жасап жүрүш керек деп ойлойм. Мына раматтылык бизде эми көбүнчө журналисттерди коом катык тарбиялап коет да. Мен бир жерге барганда жазып эле отурбай, ошолордон алган журналистмин да. Жазым Абсамат Масалев. Ошо көз жумардын алдында ушундай диванга отурбай эле мындай жерге отуруптур да. Анан айтып атпайбы кайрын сиже кирип келип эле эмне болду десем, отурчу деп айтат дейт. Колдон келсе бир да адамды капа кылбаш керек деп айттыр. Муну таржыманы кандай чечмелей отурса. Кээ бир адамды билбей капа кылып аласың. Кээ бир адамды түшүнбөй капа кылып аласың. Кээ бир адам сенин оюңду, көз карашыңды буруп коет, ошо менен капа кылып аласың да. Бунун эмеси өтө терең, жөн эле айтып кеткен жок да, бул кемеңгер киши да, таза киши өзү. Сиздин ушул журналистика жагыңыздан чыгармачылык ийгиликтерди калемиңиз өчпөсүн бар болуңуз. Баягы кыргыз элине дагы да болсо өзгөчө бир жаңылыктарды изилдеп, киргизип, элдин бир мындай кандай десем, үй бүлөңүздү дагы бактылуулукту, чыгармачылык ийгиликтер каалайбыз. Рахмат, ушундай алтындай болгон убактыңызды бөлүп, биздин куттуу студияга келип, жалпы биздин эл журт менен, телекөрүүчүлөр менен жакшы маек бөлүшүп кеттиңиз. Ал эми биздин студиябыздын коногунда бир ирет тааныштыра кетели. Журналист Жаркын Темирбаева, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Жаныбек Казы кайрымдуулук фондунун жетекчиси, укук коргоочу журналист. Сизге ийгиликтерди каалайбыз. Сизге эркин микрофон. Жалпы элге кайрылып өзүңүздүн каалоо тилек. Бүгүн мына авиация күдүккө ошондо иштеп аткан кызматкерлерди, жамаатты деле ушу куттуктайт элем. Кыргыз өзүнүн асманына көтөрүлгөндө анан эркин учуп, эркин конушту мен каалайт элем. Бул самолет кандай учуп баратат, эмне болуп кетет деп. Экинчиден мени ушу укук коргоочу деп тааныштырып койдуңар. Мен юрист эмесмин, бирок журналисттерде бир эме болот экен да. Журналист эсиле кааласа юрист болсо болот экен. Бирок юрист журналист боло албайт. Ал эми журналист ушундай бир тармакка киришип, аябай өзүнүн эмгеги менен
мындай адилеттүү жашоодо өзүн жетелеп жүрсө, ошол кесиптин эмеси ээси боло алат экен мындай. А бирок баардык кесипте адамдар журналист боло албайт да. Ол журналисттин бир өзгөчөлүгү ушунда. Ал эми мен болсо өзүмдүн журналист катары өзүмдүн турмушумда ушундай эркиндикти каалаган көкүрөгүм ушундай да. Ошондой эркиндик деп согот экен менин жүрөгүм. Ошо элдин баардыгын ушундай эркиндикти каалайт элем. Мына ушул канча энелер чет жакта жашап, канча энелердин балдары энесинин жытын, атасынын ушу эркиндигин көрбөй, эңсеп, сагынып, буларды ойлогондо кайсы эненин уйкусу келет да. Мен ушуну каалайт элем. Мына биздин эгемендүүлүктүн 25 жылдыгын өткөрдүк, 25 жылдыгын өткөрөбүзбү, 30 жылдыгын өткөрөбүзбү? Эл өзүнүн эркинин колуна алып, эне менен бала Кыргызстан өзүнүн ата журтундан өткөн кымбат иштеге жок да. Ошол кайтып келишип, өзүнүн очогуна келип, өзүнүн ата журтуна келип, ушул бактылуу жашашын. Рахмат эжеке, бизде убакыт чектелген экен. Абдан жакшы кызыктуу маек болду. Эми мына атайын убакытты бөлүп келгенге байланыштуу бир сага деген жашынакай чыгарма бар экен. Келиңиз ошончо ырдуу калдыга, андан кийин биз эфирибизди уланталы.